Күнүмдүн жарымы эле ушул эркек кыздарды кароо менен өтүп кетти. Түштө болсо кой эми ушул теректин ары түшкөн, бери түшкөн пуктарын шыпырып жыйнап коеюн деп жайкы ашканаларыбыз жыйып кириштим. Андан кийин челектердин капкактарын да тазалап койбосом, жанагы пуктар бар жокко жабышып жүдө өтүп жатат. Сиздерде да ушундай жүдөө мезгили башталдыбы теректин гүлдөрүнөн? Андан кийин эле ашкамыр алып, нандарды духовкага салып бышырып койдум. Тамактарыбыз бышып даяр болуп калган экен, кичинекей балдарыбызга берейин деп эркетайлар тоюнту бүтүп жыюуга киришип, буларды кечки ойногон чаңдарын жууп салайлы деп душка алып кирип чыктым. Мынтип тизилип чыгышып алып эле анан нан бышса ысык нанды жегилери келишип кетет. Курсактары тойсо дагы ысык нандан айланышып. Анан эле кой үйлөрдү жыйып тазалап коеюн, эртең менен турганда таза турсун деп, булардын ырсыткан үйлөрүн жыяйын десең, ушундай жардамчылар көбөйүп кетип, ар жагынан жүгүрүшүп, бул жагына жүгүрүшүп, тайтасына асылышып, эч кимисине койбой тайтасы менен кубалашып ойноп жүрүшөт. Күнүбүз ушинтип аяктады. Буюрса